Салам балдар, бүгүн силерге жомок окуп беребиз. Маша жана Аю. Илгери бир абышка кемпир болуптур. Алардын Маша аттуу небереси бар экен. Бир күнү курбу кыздары токойго козу-карын жана жер жемиш тергени чогулушат. Өздөрү менен бирге Машеньканы да чакырышат. Чоң ата, чоң эне, мени курбуларым менен токойго жибергилечи, дейт Машенька. Чоң ата, чоң энеси жооп беришет. Бар, бирок курбуларыңдан артта калба, адашып каласың. Кыздар токойго келип, козу-карын жана жемиш тере баштайт. Машенька болсо дарактан даракка, бадалдан бадалга өтүп отуруп, кыздардан алыс-алыс кетип калат. Ау деп кыйкырып, аларды чакырат. Кыздар аны укпайт, жооп кайтарышпайт. Токойдун ичинде Машенька көпкө басып жүрүп, таптакыр адашып калат. Ал түн чытырман токойго келип калат. Караса кепе турат. Терезесин такылдатса, эч ким жооп бербейт. Эшигин түртсө, ачылып кетет. Машенька кепеге кирип, терезенин түбүндө олтургучка олтуруп алып ойлонот. Бул жерде ким жашайт болду экен? Эмнеге эч ким көрүнбөйт? Бул кепеде болсо чоң Аю жашачу. Ошол маалда ал үйүндө эмес эле. Ал токойду аралап жүргөн. Кечинде үйүнө кайтып келип, Машеньканы көрүп алып, аябай сүйүнүп кетет. Ооба, дейт ал. Эми мен сени кое бербейм. Менин үйүмдө жашайсың, от жагасың, ботко бышырасың, мени ботко менен багасың. Машенька кайгырып, капа болуп, бирок айла жок, эч нерсе кыла албайт. Аюнун үйүндө жашап калат. Кантип качсам деп ойлонуп жүрөт. Тегеректин баары токой, кайсы тарапка барышты билбейт. Сурайын десе эч ким жок. Ойлонуп, акыры ойлоп табат. Май токоч бышырып, аябай чоң себетке салып, мына кара, мен бул себетке май токоч салам, а сен болсо чоң атам менен чоң апама жеткирип бер. Жолдон себетти ачпа, май токочту алба. Эсиңде болсун, мен эмендин башына чыгып алып сага көз салып турам, дейт. Макул, дейт Аю. Келе себетти. Сен сыртка чыгып карачы, жамгыр жааган жокпу, дейт Машенька. Аю тепкичке чыгары менен Машенька себеттин ичине кирип, башына май токоч салынган идишти коюп алат. Аю кайрылып келсе, себет даяр турат. Жонуна көтөрүп алып, айылды көздөй жөнөйт. Кете берет, чарчайып, дүмүргө отурайын, май токочтон жейин, дейт. Машенька болсо себеттин ичинен: Көрдүм, дүмүргө отурба, май токоч жебе, чоң атам менен чоң энеме жеткир. Кандайгу, бийикте отуруп алып алысты көрөт, деп Аю таң калат, туруп тездеп жөнөйт. Айылга келип, чоң ата, чоң эне жашаган үйдү таап, анын жетишинче дарбазасын каккылайт. Тук, ачкыла, мен Машадан май токоч алып келдим, дейт. Иттер Аюну сезип калып, аны кууп жөнөшөт. Баардык короолордон чуркап үрүп чыгышат. Аю коркуп кетип, себетти дарбазанын түбүнө коюп, артын карабай токойго качып жөнөйт. Чоң ата менен чоң эне дарбазаны ачышат. Карашса, себет турат. Чоң ата капкагын ачып караса, өз көзүнө ишенбейт. Машенька аман-соо себеттин ичинде отурат. Чоң ата менен чоң эне аябай сүйүнүшөт. Машеньканы кучакташып, жыттап, акылдуу деп эркелетип калышат. Ошондой достор, сак-саламатта калгыла. Эмкиде башка жомок айтып берем. Жакшы тургула.